Созақ районуна қараған Көкжаңақ шаарындағы қаралбай қалған эс алуу борбору кайра калыбына келтирилди. Бүгүн ачылуу салтанаты орун алып, кала тургундарына кубаныч тартууланды. Көмөчүлөрдүн жардамы астында жаңыланган эс алуу жайына биздин кесиптештер да көп болуп кайткан. 12255 халкы бар Көкжаңак шаарындагы эс алуу жайы калыбына келтирилип, каланын тургундарына пайдаланууга берилди. Жалал Абад областык өнүктүрүү фонду USAID-тын жергиликтүү жарандар долбоору, жергиликтүү тургундар жана Көкжаңак шаардык мэриясынан жалпысы 5,5 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Каржылоо булагынын 70%дан ашыгын каржылап берген Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунан 3 миллион 800 миң сом каржыланды. Ал эми USAID-тын жигердүү жарандар долбоору аркылуу 1 миллион 185 миң сом акча каражаты жардам берилди. Мэриянын жана жергиликтүү шаардык кеңеш тарабынан 260 миң сомдон ашуун каражат жана материалдык жардам көрсөтүлдү. Жергиликтүү тургундардын жана бизнес чөйрөсүндөгү агаларыбыздын жардамы менен 200 миңге жакын материалдык жана акчалай жардамдар берилди. 1 гектардан ашуун жерди ээлеген эс алуу жай буга чейин кароосуз калган эле. Балдар ойноочу аянтча, машыгуучу каражаттар, арчаларды орнотуу жана көзөмөлгө алуучу 6 камералар сындуу алуулуктуу жумуштар колго алынган. Негизги салымыбыз бул окутуулар. Бул ошол демилгери топтор менен иштөө. Ошол демилгери топтор менен мэриялардын ортосундагы катнашты жакшыртуу. Андан кийин биз ошол брусчаткаларды алып бердик, шаардын ичин жакшыртуу боюнча. Анан бул детский площадканы жасаттык, парктын ичинде. Биздин долбоордун алкагында акча берилбейт, бирок биз ошол демилгери топтун өзүнүн аракетине жараша, мэриянын аракетине жараша ошол материалдарды алып бердик. Көкжаңак шаарындагы эс алуу борбору союз мезгилинен бери каралбай мал жайытка айланып калган дешет тургундар. Бүгүн мына минтип эки тарабы коздолуп, бардык шарттар каралып, татынакай эс алуу борборуна айланды. Мындай жагдайга кала тургундары кубанычта, эмгек жумшаган инсандарга ыраазычылыктарын билдиришти. Ал эми пайдаланууда эс алуу жайдын ичиндеги шарттарды туура, кайдыгер карабай пайдалануу керектиги тургундар тарабынан ырасталды. Баары жаш балдар келип отурушат, ойношот. Парктын ачылганы жакшы да. Илгери союз убакта жакшы болчу, мындан дагы жакшы болчу. Мына эми тиктеп атышат. Жакшы болуптур. Скамейкаларды коюп, бар жол жашыл, сонун, качелялар, ошо бар жолго жакшы болуп. Сакташыбыз керек, мусор кылышыбыз керек. Балдарды жерге үйдө отурган үчүн балдарга жакшы болду да, укам ошо. Мурунда шарт жок эле өзү. Эми шартты жакшы кылып берди. Рахмат. Бузуп талкалоо эң оңой, аны кайра калыбына келтирүү убакытты, акча каражатын чоң эмгекте талап кылары бышык. Андыктан жакшыны жаратып коюлган шаймандарды туура пайдаланып, ар бир инсан аяр мамиле менен кароо керектиги да белгиленди. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, Көкжаңак шаары.